Тазалыкты сактоо, жетиштүү жана туура тамактануу, спорт менен денени чыңдоо, бекем ден соолукка өбөлгө. Эфирде Дениз Ак балдар берүүсү, Дениз Ак балдар жаркын келечек. Салам достор, эфирде Дениз Ак балдар күчтүү мамлекет берүүсү. Аны мен Жасмина Сайдиманова алып барам. Бүгүн бизде силерге туура тамактануу тууралуу маалымат беребиз. Бүгүн бизде конокто Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин 6 класстын окуучулары отурушат. Кош келипсиңер. Саламатсыздарбы. Алгач сөздү Санирага берсем, Санира бизге туура тамактануу жөнүндө маалымат берет. Салам достор, мен силер менен бүгүн Санира. Мен силерге бүгүн туура тамактануу жөнүндө айта кетейин. Биз туура тамактанганда жөн гана жер жемиштерди жөө бул өтө зарыл болуп эсептелет. Себеби биздин өзүбүздүн организмибизге дагы жана өзүбүздүн ичибиздеги өзүбүздүн ден соолугубузга тышкары ошол жер жемиштерди жөө бул өтө зарыл. Жана ошондой эле азыркы заманда, азыркы мезгилде ошол көп эле фастфуд деген тамактар чыкты. Аларды ата кетсем, алар гамбургер, шаурма жана газированный ошолор суулар болуп кирип кетет. Алар абдан зыян, көп эле жешет, бирок алар ден соолукка жана өзүбүздүн ичибиздеги организмибизге дагы ошондой эле зыян келтирет. Аларды айта кетсем, ошол өзүбүзгө көбүнчө зыян келтире турган ошол фастфуд ошолор болуп эсептелет. Андан көрө аларды магазинден эмес, ошол үйүздөгү тамактарды гана жөө бул өтө зарыл болуп эсептелет. Жана ошондой эле өзүбүзгө ошол жер жемиштерден тышкары дагы өзүбүз сатып алып жана үйдө жасап ошентип жөө бул өтө зарыл болуп эсептелет. Баса айта кетсем, көп эле биз диета тутабыз деп көп эле аны тутуп, арыкташ үчүн эле тутат, бирок ал туура эмес тутушат. Себеби алар көп эле майды жешет, май нерселерди көп жешип, ошентип арыктабайт. Жана өзүнө пайдасыз нерселерди алып келет, жана ошондой эле ошол көп эле суу ичпейт, жана андан тышкары дагы ошондой эле көбүнчө ошол өздөрүнө дагы пайдасыз нерселерди алып, майлуу нерселерди көп жешет, жана жер жемиштерди аз жешип, мисалы жебей да коюшу мүмкүн, мындайча айтканда, жана сууну дагы аз ичет деп ошентип эсептейм. Чоң рахмат, Санира, өтө кызыктуу маалыматтарды топтоп келипсиң. Эми кезекти биз кийинки досубузга берсек, Мыктыбек өзүнүн топтоп келген маалыматтары менен бөлүшүп өтсүн. Саламатсыңар достор, менин атым Мыктыбек. Мен силерге өзүмдүн топтоп келген маалыматтар менен бөлүшүп кетейин. Адам күнүнө 600 граммдан жер жемиш жеп, организмибизди витаминдер менен толуктап турушубуз зарыл. Азыркы учурда кум шекерди жана тузду көп колдонбошубуз керек. Ал болсо көп колдонсок, бизди ооруга алып келет. Кум шекердин ордуна таттуу жер жемиштерди же балды ордуна коюп алмаштырып жесек болот. Оздогу жеп жаткан тамакты шашпай кеминде 20 жолу чайнап, анан жутушубуз керек. Шашып тез жутуп жиберсек, ал ашказан оорусуна алып келиши мүмкүн. Азыркы учурда фастфуд деген тамактары көбөйө баштады, жана газдалган суусундуктар. Биз аларды билбей эле жеп ичип жатабыз. Азыркы апрель айы биздин организмибиз витаминдерди каалап турган ай. Өзүбүздүн эле сүйүктүү апабыз жасаган компотторун ичсек дагы өзүбүзгө дагы көптөгөн витаминдерди алсак болот. Рахмат, Мыктыбек, азаматсың. Анда кезекти Айбегимге берсек, Айбегим бизге туура тамактануунун эрежелери тууралуу айтып берсин. Салам достор, силер менен эфирде мен Айбегим. Азыр мен силерге туура тамактануунун негизги эрежелерин айта кетейин. Адам бир күндө 4 ирет тамактанат: эртең менен, түштөн кийин жана кечинде. Бул адамдын курсагы ачпай бир күн жүрүүсүнө жардам берет. Адам тамакты убагында жана майда чайнап жегенге аракет кылыш керек. Майдай чайнап жеген дагы бул зыян келтирбейт. Анан дагы алдын ала бир апталык аш тизмегин түзүп, ошого карата гана азыктарды сатып алуу керек. Бул азыктардын бузулбай турушуна жардам берет. Анан дагы кечки тамактан кийин дароо жатып албастан, адам 1-2 сааттан кийин укташ керек. Бир нерсе менен алектенип же спорт менен машыгып, анан жатуу керек.
Бул дагы жардам берет, себеби кечки тамакты жегенден кийин ал биздин организмибизге сиңип кеткиче биз жатып алсак туура эмес болуп калат. Ошондуктан 1-2 сааттан кийин жатуу керек жана мен айткан эрежелерди сактасаңар силердин ден соолугуңар чың болот. Рахмат Айбегим. Достор, жогоруда Айбегим айткан эрежелерди сөзсүз түрдө сактаганга аракет кылгыла. Анда бизге Жаннат топтогу маалыматтары менен бөлүшпөтсүн. Салам достор, мен бүгүн силерге менин атым Жаннат. Мен бүгүн силерге кантип туура тамактанганыңыз жөнүндө айтып кетмекчимин. Бүгүнкү туура тамактанганыңыз эртеңки ден соолугуңуздун чың болушун шарттайт. Себеби туура тамактануу бул организмге керектүү заттарды толуктап жана көптөгөн оорулардан сактап, сергек жашоо тартуулайт. Биз ден соолугубуздун чың болушу үчүн 80% туура тамактанышыбыз керек жана 20% спорт менен машыгышыбыз керек. Күн чыккандан күн батканча 5-6 маал тамактануубуз зарыл. Биз өсүмдүк майын колдонсок туура болот, аш бөлүмдүү болот. Тамактын өлчөмүнө эмес, пайдалуулугуна карап жешибиз керек. Биз биологдуу, клетчаткалуу май бар азыктарды колдонсок туура болот. Малдын майын колдонууда биз заттар организмибиздеги заттар алмашып жана көптөгөн ооруларга кабылышыбыз мүмкүн. Рахмат Жаннат, өтө пайдалуу кеңештерди топтоп келипсиң. Анда кезекти Эмилге берсек. Салам достор, менин атым Эмил. Мен силерге өзүм топтоп келген маалыматтар жөнүндө айтып берейин. Тамактануунун ортосунда эс алуу саламаттыкка жакшы таасир этет. Биз аны тамактануудан эс алуу же эс алып тамактануу деп атайбыз. Учурда көптөр диета деген сөздү жактырбайт. Уктап тургандан кийин 8 же 10 саат, максимум 12 сааттын ичинде тамактаныңыз. Андан кийин наар албаңыз. Себеби бул убакыттан кийин жашылча жемиш жесеңиз дагы ал организмге терс таасирин тийгизет. Рахмат Эмил, кызыктуу пайдалуу маалыматтарды топтоп келипсиң. Анда кезекти Санирага берсек. Санира бизге суунун пайдасы жөнүндө айтып берсин. Көбүнчө ошол бир күндө диетологдор айтышыптыр, бир күндө 6-8 стакан гана суу ичүү бул өтө зарыл. 6-8 стакандан тышкары андан көп суу ичүү бул өзүбүздүн организмибизге дагы, өзүбүздүн ичибиздеги жана ден соолугубузга дагы чыңдабайт деп. Жана ошондой эле ошол газированный деген айта кетсем, ошол газированный суулардын ичинде андан көп кандай бир нерселерден, жаман пайдасыз нерселерден жасашат. Алар зыянсыз, аларды ичүүгө албетте болбойт. Көбү бирок аны билип, аны зыян экенин билип гана ичишет, бирок ал зыяндуу эмес. Балдар ошону эрежени сактоону мен силерден абдан суранам. Себеби ошол өзүбүздүн азыркы маалда көп эле ошол газированный суулардан көп эле азыр ден соолугуну чыңдашып, ошол ичип кандайдыр бир өзүнө ооруну ошентип жугузушуп жүрүшөт. Бирок алардын ошондой эле айта кетсем, үйүңөрдө апаңар жасаган компоттор бар жана үйүңөрдө кайнак суу кайнатып ичүүгө бул абдан өтө зарыл жана өзүңөрдүн ден соолугуңарга дагы зыян келтирбейт. Рахмат Санира. Сөзсүз түрдө достор, жогоруда Санира айтып өткөн маалыматтарды сактагыла, көп суу ичип, туура суу ичкенге аракет кылгыла. Рахмат силерге биздин жаш журналисттер. Достор, бүгүн биздин студиябызда коноктой Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектебинин 6-класстын окуучулары болушту. Рахмат силерге, өтө кызыктуу жана пайдалуу кеңештерди топтоп келипсиңер, азаматсыңар. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти достор. Эфирде Денис Акбалдар күчтүү мамлекет берүүсү болду. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта калгыла.